Токтогул КЭСинде быйыл болжолдогондон көбүрөөк 12 миллиард куб суу топтолгону белгилүү болду. Бул былтыркыга салыштырмалуу 3 миллиард кубка көп көрсөткүч. Мындан тышкары быйыл аба ырайынын суук болгонуна карабай Бишкек жылуулук борборунда 92 миң тонна көмүр өнөмдөлдү. Жылуулук берүүнү токтотконго чейин иштеткенге дагы 220 миң тонна көмүр кампада даяр турат. Бул тармакта жалпы 700 миллион сомдон ашуун каражат өнөмдөлдү. Өкмөт кыштан чыгуу ийгиликтүү болгонун белгилеп, арткан ресурстар келерки кышка жеңилдик болорун кошумчалады. Кышты фактически Кудайга шүкүр жакшылап өттү быйыл. Муну айтып коюшун, белгилеп коюшун керек. Бүт туруктуу иштеп атты. Мына Токтогул КЭСинде бир авария болду. Анын убагында кышка мөөнөттө өзү бир айда бүтө турган нерсе 10 күн өптүрүштү. Бүтүрдү ал болду. Экинчи Токмок. Ошол жерде бир авария болуп, жанагы балдарга, жетим балдарга жылуулук барбай калды. Кийин мына 2-3 күн кара кече иштебей, кыргыз көмүр. Жанагы Акталада көмүр кен иштебей, Нарында бир 3-4 күн кичине көмүр тартыш болду, ажиотаж болду. Андан кийин жана кар көчкү, жер көчкү болгон жерлерде алып кеткен жерде гана анча проблема болду. Учурда Бишкекте жаңы жылуулук электр борбору сыноодон өтүп жатат. Толук кандуу ишке кирип калса, жылуулук тармагы дагы да кубаттанат. Ал эми энергетика тармагында жайы бою оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү пландалууда. 10 апрелден тартып Токтогул КЭСиндеги кыштын ызгарында иштебей калган кабель алмаштырылат. Андан башка дагы бир кабель электр чордондору жаңыртылмакчы. Быйылкы жылы 2-3 агрегаттагы 2-3 кабелдик линиялар толугу менен алмашат. Ошол эле 2-3 трансформаторлор толугу менен алмашып, быйылкы жылы кышта Токтогул КЭСинин 2 кабели толугу менен алмашат. Эмдики 2 кабели эмдиги жылы иш-чаралар каралат. Андан тышкары Бишкек шаарында жаңы подстанциялар курулат. Бул Северный подстанциясы, Бишкек подстанциясы курулат, спорт, Орто Сай подстанциялары курулат. Суу сактагычтагы агрегаттар менен электр чордондору оңдоп түзөөдөн өтсө, келерки кышта кыйроо абалы түзүлбөйт. Анан калса суунун топтолушундагы электр энергиясынын өндүрүлүшүндөгү көрсөткүчтөрдү эске алганда, Кыргызстан жакынкы жылдары электр тогун сыртка экспорттогонго мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Учурда Афганистан Пакистанга электр энергиясын экспорттоого жол ача турган Касса миң долбоорунун үстүндө иштер жүрүүдө. Физикалык жумуштарды баштаарына жакындап калдык. Биз сүйлөшүүлөрдүн баары бүтүп калды. Эми азыр ошо жумуштарды жасай турган жумуш эмне? Бул жаңы аба чыбалгыны салыш керек. Кыргызстан территориясында аябай узак 470 километр болгон, татка кемдейли болгон аба чыбалгы болот да. Ошону сала турган азыр ким салат? Ошону азыр тандап атабыз. Эл аралык тендер өткөрүлүп атат. Касса миң долбоору Кыргызстан үчүн өтө маанилүү. Анткени бул долбоор өлкөгө жай айларында Афганистан менен Пакистанга электр энергиясын сатууга мүмкүнчүлүк бергени турат. Ал үчүн 400 чакырымдай аба чубалгыларын тартуу керек. Эске салсак, долбоорду ишке ашыруу мөөнөтү 2019-2020 жылдарга белгиленген. Кутман Маматазимов, Талас Аманбеков, ЛТР, Бишкек.